дайым аксакалдар аман болгула ушинтип тарбияларыңарды берип жүрө бергиле. Ушундай ыраазычылык сөздөр жакшы кабыл алуур Бейшен Турсбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын ардактуу профессору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер Марат Сапаралиевдин 85 жаш мааракесинде арналып уюштурулган салтанаттуу жыйында айтылды. Ардагер илимпоз 60 жылдан ашуун эмгегин жаштарды окутуп тарбиялоого арнаган. 61 жыл болот быйыл. 61 жыл иштеп атам да. Ошол 61 жылдын ичинде иштегенге ошол мурун мен айткан жана агайлар дагы башка эжелер ошолор берген билимдер пайдасы тийди да, өзгөчө Москвадан алган билимим күчтүү болду. Андан бери иштегенде мен мындай жөнөкөй мугалим болуп, анан ага окутуучу болуп, андан кийин доцент болуп көп иштедим, кафедра башчысы болуп, 3 кафедранын башчысы болуп иштедим. Кафедра теория физкультуры деп бир кезде, анан кийин история физкультура, управление физкультуры деп, андан кийин улуттук тиги спорттун түрлөрү кафедра, анан факультеттердин дагы деканы болуп иштедим. Айылдык мектептен билим алып, кийин жогорку окуу жайда адистикке ээ болуп, элимдин артынан түшүп, кесибин уланткан окумуштуу, ошол кездеги сапаттуу билим берген окумуштуулардын аттарын атап, алган билиминин эмгек жолунда тийгизген пайдасын ардагер азыр да ыраазы болуу менен эскерет. Кашкарда орус мектебин окуп бүтүп 58 жылы. Анан физкультура институтуна келип өттүм да. Анан ошо физкультура институтуна келип өткөнүм жакшы болгон экен. Бизде сабак берген, бизде окуткан адистер абдан күчтүү адистер болгон ошо кезде. Булардын баары Ленинградтан келишкен. Физкультура институту ачылганда бизде Кыргызстанда жогорку билимдүүлөр азыраак болгондуктан Ленинград институту бизге 17 кишини жиберген экен. Окумуштуулар, булар тиги окутуучулар, аспирантураны бүткөндөр, институтту бүткөндөр ошолор келип иштешкен экен да. Ошолордун арасында Алипов Дмитрий Александрович деген абдан күчтүү адис болгон. Физиологиядан сабак берген. Анан ректорубуз болсо Ягупов деген болгон, Леонид Федорович деген биринчи ректорубуз биздин институттун. Анан ошондон окуп, ошолордон жакшы билим алдым да. Анан тиги жеңил атлетика кафедрасында Кошелев Юрий Павлович деген, Виктор Халмович Полубабкин деген көп жыл иштеп өтүп кетти ал киши. Проректор болуп иштеди, заведующий болуп иштеди, бизге сабак берип, тарбия берген кишилер ошолор болду да. Анан Шарабакин Николай Иванович деген биздин институтта чоң кызматтарды иштеп, проректор болуп, ректорде болуп иштеп жүргөн ошол киши мени институтка калтырып, анан келечекте Москвадан окуйсуң аспирантурасын, бизге күчтүү адистер керек деп. Мыкты адис болууну максат кылып Марат Саралаев 1965-1968 жылдары Москвадагы дене тарбия институтунда аспирантурада окуп, 1969 жылы аталган окуу жайдан дене тарбиянын тарыхы жана дене тарбиянын уюштуруу темасында кандидаттык диссертациясын жактаган. Буга чейин жүздөгөн макалаларды, методикалык илимий монографияларды даярдап, усулдук китептерди жазган. Бир сөз менен айтканда, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясына өтөгөн эмгеги зор. Дене тарбиянын тарыхы деген кафедрада окуп, ошондо Столбов Виталий Васильевич деген, Самоуков деген, Бугров деген ошондой атактуу бүт дүйнө жүзүнө белгилүү окумуштуулар окутуп билим берген да. Анан келип бул жерден иштеп калдым. Өзүмдүн топтоп алган билимим көп болду да, чынын айтыш керек. Мен өзүм дагы бир нече китеп жаздым. Мына бүгүнкү күндө 16 китеп жазган экенмин. Жана көрсөткүчү выставкасын көргөздүк. Биздин академияда 20 миңден ашык адистер даярдалса, ошол адистердин бүт баары Марат Кыдыкеевичтин колунан өткөн. Себеби биринчилерден болуп, илимдин кандидаты илимий даражасын биринчилерден болуп Москвага барып коргоп келген агайыбыз. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө 61 жыл өзүнүн үзүлүү эмгегинде биздин академия үчүн, кыргыз эли үчүн, кыргыз дене тарбия жана спорту үчүн, улуттук дене тарбия спорт үчүн, олимпиялык кыймыл үчүн өзүнүн ушул өмүрүн арнаган биздин эң улуу агайыбыз, атактуу агайыбыз менен биз дайыма сыймыктанабыз. Марат Кыдыкеевичтин илимий эмгектери абдан көп. 150 илимий макала, 15 окуу методикалык окуу усулдук жана окуу китеп, окуу куралдардын автору болуп эсептелинет. Эгемендүүлүк жылындагы эмгектерин алсак, кыргызская национальная физическая культура.
бул абдан чоң, жакшы жазылган илимий эмгеги, окуу китеби болуп саналат. Марат Кыдыкеевич дагы бул дене тарбия спорт энциклопедиясын жазууда дагы абдан чоң салымын кошкон. Ошондой эле бизде бул биздин дене тарбия спорт академиясынын дене тарбия спорт жарчысы деген илимий практикалык журналыбыз бар. Ушул илимий практикалык журналда дагы Марат Кыдыкеевич ушул редакциялык кеңештин мүчөсү, биздин илимий макалаларды дайыма карап келет. Рецензияга берип турабыз. Бул жерде бул дене тарбия жана спорт боюнча орусча, кыргызча сөздүктү түзүп чыгышкан. Ошо академиянын жааматы. Ошондо дагы ушул Марат Кыдыкеевич кыргыздын улуттук спортту жана ошондой эле баардык кыргыздын улуттук спорттун түрлөрү боюнча терминология боюнча иштеген. Андан сырткары бул жакта мына көрүп турасыздар, эң биринчи алгачкы окуу куралдары болуп бул олимпиялык оюндар мурун, азыр жана келечекте деп бул 1990-жылы басылып чыккан басмадан. Ошондой эле кожомкул дене тарбия спорттун теориясы, ошондой эле монографиялары, окуу куралдары басмадан чыгарылган. Агайыбыз бүгүнкү күндө дагы ошол биздин академияда эмгектенип, илимий иштерди аткарып, жана ошондой эле магистрант, аспиранттардын илимий иштерин жетектеп келет. Ошолордун баарына мен сабак бердим да. Сабак бергенде да дене тарбиянын тарыхы, дене тарбиянын педагогикасы, теория, методика, физкультура деген сабак. Анан тиги спорттогу илим, этнопедагогика деген ошондой предметтерден, анан улуттук спорттун түрлөрүнөн да сабак берип жүрдүм. Ошондой көп ар тармактуу ушундай билим алган экенмин да. Ошонун баары керекке жарап атат. Агайдын эмгектерин белгилесек өтө көптөгөн конференцияларда катышкан, 150дөн ашык илимий макалаларды, 20га жакын окуу китептерин автору болуп эсептелет. Деги эле ошол Кыргыз Республикасындагы дене тарбия спорт тарыхы боюнча эң биринчи адис, эң мыкты агай, сүйүктүү агай. Ушул академиянын эң сүйүктүү агайы ким десе, Марат Кыдыкеевич Саралаевди биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ушул айтат эле да. Мисалы Акжол Махмудов олимпиялык медалдарды алып өзүнүн чеберчилигин далилдесе, Марат Кыдыкеевич ушул илимий конференцияларда Турцияда өткөн, Грузияда, Москвада, Өзбекстан, Казакстанда көптөгөн ушул олимпиялык конгресстерде, симпозиумдарда, дене тарбия конференцияларда кыргыздын жүзүн, кыргыздын окумуштууларын ушул көрсөтүп келген агайыбыз менен биз сыймыктанабыз. Бул Сайдын Сейитбекович азыркы ректорубуз, проректорлор, декандар, кафедранын башчылары баары тең менин окуучуларым. Анан агай, сиздин билимиңиз керек бизге, жаштарга окуп бере бериңиз, иштей бериңиз дейт. Анын үстүнө манежди көргөн болсоңор абдан коостоп, бияктагы ремонтторду көрсөңүздөр баары абдан жакшы эметилди. Анан ушундай жакшы абалга келгенде мен кетип калбайын, иштей берейин деп атам өзүм. Тамаша аралаш сүйлөгөн окумуштуу аталган академияда педагогика, психология жана дене тарбиянын тарыхы кафедрасынын доценти, андан сырткары 2 жогорку окуу жайдын Жалал Абад мамлекеттик университети менен Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын ардактуу профессору. Окуткан студенттердин арасында өлкө башчыбыз Садыр Жапаровдун да агайы болгонуна сыймыктанып, ажоонун академияга берген жардамын кубануу менен айтып, учурда ажоонун жарлыгын жетекчиликке алып кызмат кылуудабыз дейт. Садыр Нуркожоев бизде окуган. Мен сабак берген ага кишиге. Эсимде болсо керек. Өткөндө мага бир сыйлык бергенде айтты, агай эсимде сизден окугам деп. Бизден окуган. Өзү футбол менен машыккан. Ошон үчүн футбол легкий атлетикалык манеж деп аталат, азыр спорт комплекс. Ошого каражат бөлүп берди. Момундай сонун ремонттоп атабыз. Орто Азияда эң жакшы манеж спорт комплекс болуп эсептелет да. Ошо жакшы жардам берип атат. Спортко биринчи жарлыгы муреки жаштардын адептүүлүгүн өстүрүү, Кыргызстандагы спортту, дене тарбияны өнүктүрүү, анан жаштарга жана сергек жашоо боюнча билим берүү деп ошондой эме чыкпадыбы жарлыгы. Ошо боюнча биз иштеп атабыз. Биринчилерден болуп илимдин кандидаты наамын алган окумуштуу Марат Саралаевдин дагы бир студенти, азыркы педагогика илимдеринин доктору, өзүндөй ардактуу профессор Абакир Мамытов агайы тууралуу буларды айтат. Академиянын көрүнүктүү мугалимин, инсанын юбилей менен куттуктап туруу мен үчүн дагы чоң сыймык деп эсептейм.
Себеби мен өзүм да ушул окуу жайды бүткөмүн, агайдын колунан окугамын, лекцияларын укканмын, тарбиясын көргөмүн дегендей, кийинчерээк көп жылдар бирге иштешип, мезгилинде мен ректор болуп турганда дагы агайдын көп колдоосун көрдүм. Түрдүү иш-чараларды өткөргөндө дайыма активдүү, жоопкерчилик менен мамиле кылат. Мына ушул сапаттары бүгүнкү күнү дагы уланып турган экен. 85 жаш коракка келгенде дагы дээрлик көпчүлүк катышуучулар агайдын активдүүлүгүн, агайдын объективдүүлүгүн, жанын үрөп иштеп келгенин, сергек жашоо образын карманганын баса белгилеп турушат. Менин жеке пикиримде Марат Кадыкеевич дене тарбия жана спорттун мындай үлгүлүү, көрүнүктүү өкүлү деп атасак болот. Анткени ушул күнгө чейин бул мындай машыкканын токтотпой, буйруган ден соолугу Кудайга шүгүр жакшы экен, акыл эсин жоготпой, сөзү, айткан сөзү, кылган иши бардык ордунда болуп, кадырлуу карлыкты кетирип жатат. Бирок белгилеп коюшубуз керек, үйүндө жатып алган жок, дагы деле билген билимин балдарга берүүдө. Марат Саралаев өзүнүн жөнөкөй, калыс, адил мүнөзү менен инсан катары кесиптештеринин арасында чоң кадыр барктын ээси. Муну мааракеге келген академиянын бүтүрүүчүлөрү, дене тарбия адистери, агайдын улуу кичи окуучулары, аспиранттар, магистранттар жана студенттер баса белгилешип, ардагер окумуштууну үлгүлүү үй бүлөнүн нарыктуу атасы аташты. Артынан эч качан бир жаман сөз ээрчигенин, бирөөнүн нааразы болгонун мен уккан жокмун. Үй бүлөсү тууралуу көп кишилер белгилеп атат, үлгүлүү үй бүлө деп, жакшы тарбия берди деп. Анан менин дагы бир айтарым, Марат Кадыкеевич өзү көп кырдуу багыттагы даярдыгы бар кишилердин бири. Бул киши искусствого да жакыныраак. Сүрөт тартып жиберген жайлары бар. Анан турмушта айтат эмеспи? Турмуштагы ийгилик бул 10% адамдын талантынан, 90% бул адамдын эмгегинен көз каранды деп. Башында сүрөтчү болом деген кыялдары болгон экен, кийин спортко келип, илимге келип, ушул жааттан деле бир топ ийгиликтерди жаратты. Мен жеке ишенимде искусствого барса деле эмгектин арты менен бул киши ордун таап кетмегеле деген кожомол ойду айткым келет. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, агайдын окуучулары ушул теле аркылуу көрүп турган санаалаштары бардыгына кайрылып, агайдын кутман курагы баарыбызга куттуу болсун, жугумдуу болсун деген, дагы көпкө жашасын, 100гө чыксын деген ойду айтып, мен өзүмдөн дагы кеңирээк болоюн деп дагы 10 жаш кошуп койдум, 110го чыгыңыз деп. Ошол күндөрдү буйрсун. Ошо Марат Кадыкеевич Саралаев агайдын аспиранты болом. Бизге агай студент кезинен баштап, ошол аспирантурага чейин, бүгүнкү күнгө чейин агайыбыздан көп бүгүнкү күнгө чейин билимдерди алып жүрөбүз. Агайыбыз мына көптөгөн кайсыл тармакта болбосун, баардык жерде бүгүнкү күндө бизге илимин берип келет. Агайдан бүгүнкү күнгө чейин тажрыйба алабыз, опыт алабыз. Илимий макала жазууда, жанагындай окуу усулдук курал китептерин жазаарда, ар кандай илимий конференцияларга барарда, деги эле баардык кандай гана педагогика түрүндө, спорт тармагында баардык жерде кандай гана иш-чараларга катышпайлык, биз сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө агайыбыздан кеңеш алып турабыз. Ушул 85 жылдык мааракелик тоюңуз кут болсун, агайыбыздын тою. Агайга чың ден соолук, бакубатчылык, дайыма ушул жанында жакшы кишилер, өздөрүнүн агайдын туугандары, бир туугандары, нерилери дайыма ошолордун жылмаюусу коштоп жүрсүн. Агайга дагы келечекте чоң ийгиликтерди каалайбыз. Агай дагы эле биздин ушул академиянын көркү болуп, аксакалы болуп, ушул биздин академияга андан дары үзүрлүү эмгектениңизди биз тилейбиз сизге. Окумуштуунун көп жылдык эмгеги бааланып, Кыргыз Республикасынын эл картусунун ат илиштиги
СССРдин дене тарбия атлештиги, эмгек ардагери, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкери, Кыргыз Республикасынын Олимпиадалык комитетинин алтын төш белгиси деген сыйлыктар менен сыйланганы майрамдык салтанатта айтылды. Соңунда ардагерге арналган чакан концертте агайдын кызы менен небереси да музыкалык чарма тартуулашты. Бар болуңуз, жаштарга билим берип, кесиптештерине илимдин үлгүсүн көрсөтүп, чарчоону билбей, дале окутуучулук ардактуу кесибин аркалап келе жаткан ардагер окумуштуу.